Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен УТРК Жалал-Абад телеканалынын ден соолук программасы назарыңыздарда. Аны мен Айгүл Семетиева алып барам. Бүгүн биз тери оорулары боюнча, мындайча айтканда, импетиго оорусу тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу менен тааныштырып өтөйүн. Дерматолог дарыгер Пазылбек Райымбердиев. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Бүгүнкү студиябызга куш келипсиз. Саламатсыздарбы. Негизи эле бүгүнкү күндө медициналык тил менен айтканда импетиго оорусу бул калк арасында кандай катталууда, биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн жалпак тил менен айтканда бул көз жара оорусу. Мына ушул оору жөнүндө аныктама берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү тема импетиго жөнүндө болуп өтөт. Импетиго оорусу бул медицина термининде импетиго айтылат, а жалпак тилде бизде мурунтан эле көз жара оорусу болуп айтылып келген. Импетиго оорусу бул тери ооруларына инфекция түшүп, жугуучу оору болуп саналат. Териге ошо ириңдетүүчү микробдордун түшүнөн пайда болуучу жаралар, көбүнчө бул стрептококк, стафилококк деген инфекция болот. Мындай жугуштуу ушулардан улам жара көбөйүп кете берет. Импетиго оорусу көбүнчө жаш балдарда кездешет. Көбүнчө жайда, анан күз мезгилинде көп кездешет. Негизи эле бул импетиго оорусу каяктан пайда болгон, кантип пайда болгон? Импетиго оорусу көбүнчө жана травма болуп бир жери кесилип кеткенде, же болбосо камар чагат, ошол жерде осложнение болот, гигиена жакшы сакталбагандан да болот, кээ бир учурларда көз жара жана сөздөр болот го, почок жара деп коет. Вот ошол дагы импетиго оорусу болуп саналат. Анан иммунитеттин төмөндөшү жаш балдарда көрсөк, иммунитеттин төмөндөшүнөн дагы ушул жара пайда болот. Ошол жерге стрептококк, стафилококк көбөйүп, ошол жерде ооруну козгоп, ошол жерде жанагы ыйлакча деп коет, иринге окшош жанагы сууланып, пастанактар пайда болот. Ошол акырындык менен чоңоюп, көбөйүп кете берет. Жогоруда айтпадыңызбы, жаш балдар арасында бул көп катталат депчи. Негизи эле өткөн жылга салыштырмалуу азыр катталуу кандай? Азыркы учурда кыш мезгилинде азыраак болот. Көбүнчө жай мезгилинде болгондуктан жыл деле ошол былтыркыдай эле салыштырмалуу. Анан көбүнчө ошо ысыкта жаш балдарды тырнап, анан ошол жерде инфекция түшөт, ошондон пайда болуп көбөйүп кете берет. Импетиго оорусунун ар кандай түрлөрү болот. Шелевидная, небулезный, булезный деп. Жанагы шелевидная деген ошо ооздун кеңдейине, ооздун тегеректерине мойнолорго чыгат, пасынак болуп. Анан ар кандай түрлөрү болот. Небулезный, булезный түрлөрү болсо көбүрөөк ачыштырып, оорутуп, ушундай кылат. Кээки стрептодермия козгогондору болот. Алар болсо майда парсанактар болот да, алар көбүрөөк кычыштырат. Ошондо акырындык менен көбөйүп кете берет. Бул оору негизинен жугуштуу болуп саналат. Көбүнчө ошо бытовойдон жугат, например, же ошол жерге контакт болгондо жугат. Кандай жараны жогоруда айтпадыңызбы, ириңдеп кетет, өзүнөн бир суу чыгып турат депчи. Ошол белгилер гана жугуш үчүн наркы адамга тийгенде гана жугабы, же мындай аба аркылуу деле жугат го, мисалы, кээ бирки ооруларчы. Ошол сыяктуу белгилери кандай? Бул ооруда негизинен аба аркылуу жукпайт. Көбүнчө ошо контакт дегенде ошол жерге, мисалы үчүн ошол баланын колун кармап, жарасына ошо ириң же ыйлакчалар пайда болгон жерге кол тийип, колду жакшы гигиена сактап, обработка кылбастан, эшиктерди кармап, колдорун жакшы обработка кылбай, же балдар бири-бири менен ойнойт да, эшикке чыгып бири-бири менен ойноп, ошондой кылганда да ошо бири-бири менен контакт болсо, ошол аркылуу да жугат. Негизинен жакшы гигиена сакталбагандан көбүрөөк козгоп, көбөйүп кетет бул оору. Импетиго оорусу мына ушул көз жара оору деп атпайбызбы? Бирок диатез дагы деп коебуз го. Мына ушул ооруларга дагы байланыштырып калышат да. Негизи эле биз сөз кылып жаткан темадагы оорунун бир аныкталыш үчүн бат эле мындай билгенге болобу бул ооруну?
алмаштырып албасак болбойбу? Жок, диатез оорусу бул башка, атопический дерматитке кирет. Ал диатезден көбүнчө пищевой аллергияда жеп ичкенден кызарып, жара чыгат. Жана диатезде көбүрөөк кычтырат. Негизинен импетигөдө да кычтырат, бирок диатезде импетигө окшоп ыйлакчалар көп болбойт, ыйлакча болбойт. Диатезде майда болуп кызарып чыгат жаралар. Ал эми тамак аштан, иммунитеттен кандай көз каранды бул оору? Импетиго мисалы үчүн пайда болгон учурда суу тийбеш керек болот. Мисалы анан жакшы тамактанышка туура келет, себеби көбүнчө иммунитет төмөн балдарга жугат. Тамак ашты мүмкүн болушунча жакшы тамактан, витаминдүү тамактардан жеш керек болот. Өсүмдүктөр мисалы үчүн укроп, кинза жана алма, бадыраак ошол тамактар жесе боло берет. Анда бунда деле диета сакталат экен да. Диета сакталат, сөзсүз түрдө, бирок толугу менен эмес, көбүнчө шириндиктер гана тыюу салынат. Анан сүттүү тамактарга тыюу салынат. Мына ошол биз сөз кылып жаткан көз жара оорусуна чалдыккан бейтап мындай өзүн кандай сезет? Бейтап эң алгач пайда болгондо аны байкабашы да мүмкүн, себеби 1-2 кызарып пайда болот. Акырындык менен бул көбөйүп, бул импетиго тез эле көбөйүп кетет. 2-3 күндө эле чоң ыйлакча болуп, парсаңк болуп, анан ошол жерлерди ачыштырып, кээ бир жерлер оорутат. Ошо импетиго пайда болгон жаралар оорутуп, мындай тынчсыздандырат бейтапты. Анан биздин көз жара экен, көз тийип калыптыр деп бизде баягы элдик ыкма менен дагы дарылап калгандар бар да. Мына ошол нерсеге көз карашыңыз кандай да? Негизи ошондой тартип менен дарылангандарга таасири болобу? Негизи башта медицина жетишсиз болгондонбу же алыс кээ бир айылдагылар жетпей ошо көз жара деп ар кандай ыкмаларын коюп көргөн, гүлдөрдү, тикендерди күйгүзүп басып көрүшкөн. Ал учурда андай кеңеш бере албаймын, себеби кайра инфекция түшүп, козгоп, өрчүп кетиши мүмкүн. Анда дагы алдын алуу кыйынчылык туудурушу мүмкүн да. Ошол себептен мүмкүн болушунча кандай гана жара болбосун, тезинен дарыгерге кайрылып, алдын алган жакшы. Анткени мына ушул тери ооруларына кезиккен бейтаптардын көпчүлүгү үй шартында көп дарыланышат да. Анан качан гана өтүшүп кеткенде анан дарыгерлердин көзөмөлүнө барышат да. Анткени бул суроо дагы мына ушуга далилби деп атам да. Балким туура эмес дарыланып алса дагы көбөйүп алып сиздердин учуруңуздарда болот атабы, катталып атабы? Катталат, биздин учурда дагы келет. Үй шартында ар кандай дарыларды коюп көрөт, элдик медицина кылып коюп көрөт. Кээ бирөөлөр айтат, ушуну койсок таасир берди эле, чоң балама, кийинки таасир берип кайра көбөйүп кетти дегендер болот. Ошого мүмкүн болушунча өз алдынча эмес, тери оорулар кандай гана оору болсун, дарыгерге кайрылып, тери оору дарыгерине көзөмөлүн өтүп, дарыланып турса, алдын алып, кийинки башка балдарга дагы же үйүндөгүлөргө дагы жукпай алдын алса болот, эгер импетиго жарасы болсо. Көбүнчө бул мектеп, бакчаларда көбүрөөк кездешет экен анда. Жугуштуу болсо. Жугуштуу ооба, негизинен көбүнчө бала бакчада кездешет, себеби көпчүлүк ата эне байкабай калышы мүмкүн. Ошо паша чакты деши мүмкүн, же ошо бир нерсе чагып кызарып каптыр деп, бул жара негизинен жана айтып кеткендей тез эле көбөйүп кетет, 2-3 күндө эле. Берки жаш балдар эми бала бакчада жакын ойногондугу үчүн бири менен контакт болуп тийип калган болсо, ошондон жугушу мүмкүн. Бирок бул аба аркылуу жукпайт. Кантип үй шартында дарыласак болот? Балким дарыгерге барбай туруп. Негизинен үй шартында дарылоого кеңеш бере албаймын, себеби көрүш керек болот, кандай баланын абалын караш керек болот. Балким стационардуу дарыланышы мүмкүн жатып, себеби импетигонун ар кандай түрлөрү болот, оор түрлөрү, орточо. Дарыгердин көзөмөлүндө болуп, эгер жеңил түрүнөн болсо амбулатордук дарыланса болот. Анан көбөйүп кетпеш үчүн, алдын алыш үчүн көбүнчө стационардык дарылануу болот. Кантип сактаныш керек жолдору? Сактаныш үчүн эми баланы биратоо бөлүп койгон болбойт. Негизинен бул жерде көбүрөөк гигиена сакталат. Жакшы гигиена карап, ар бир балага дары беремде гана обработка кылып, ата энеси жууп, колдорун тазалап,
баланы жакшы көзөмөлдөп, мүмкүн болушунча бала жакшы болгончо сууга түшүрбөй туруш керек. Себеби сууга түшүрүп, кийириндирип, тазалай берсе кайра козготуп, күчөтүп алышы мүмкүн. Мына ушул оорунун күч алып кетип, дарыгерлердин дагы баягы күчү жетпей коркунучка алып кеткен учурлар болобу? Негизинен импетигон ар кандай түрлөрү болот. Ал эгер стафилококк стрептококк оорусунун өзүнөн болгон болсо, негизи алдын алса болот. Анан башкача түрлөрү болсо, эгер үй алдынча дарыгерге кайрылып жүрбөсө, алып келиши мүмкүн ушундай оору түрлөрүн. Ошон үчүн мүмкүн болушунча дарыгерге кайрылып турганы жакшы. Андан сырткары ошол эле импетиго оорусу баягы өнөкөт ооруларга жол ача алабы? Жок, импетиго оорусу пайда болуп, ошол жерде жана айтып кеткен ылакчалар пайда болот. Аны дарылагандан кийин ал жерде изи да калбайт. Акырындык менен ошо жара какаш болуп, карттанып калат да, катып түшүп, акырындык менен тери калмай келгенден кийин ошол жара издери да калбай, акырындык менен жок болот. Дарылоо ыкмасы канча убакытка чейин созулат? Андан сырткары бул кайра кайталанабы бул оору? Дарылоо ыкмасы 5 күндөн 10-15 күнгө чейин созулат. Бул жерде көбүрөөк антигистамин таблеткалар, кычканды баса турган, иммунитет көтөргөн витаминдер кошулат. Анан антибактериальный мазьдар, мүмкүн болушунча гормону жок мазьдар. И ошо жанагы инфекцияга каршы ошо антибиотик дагы баланын же кайсыл адамда импетиго болсо ошо абалына карап кошулат. Эгер гигиена сакталбай, кайра ошол контакт болушу жүрсө кайра козгоп калышы мүмкүн. Бул оору негизинен хронический болуп саналбайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн дагы бир бөлүгү учурдагы мына ушул тери ооруларында дагы көп катталып жаткан чакалай оорусу дагы биз кененирээк мына ушул дарыгерден маалымат алмакчыбыз. Бүгүнкү күндө дагы мына ушул оорунун дагы саны көбөйүп баратат да. Анткени окуучулар арасында көп кезигип атат да. Негизи эле мына ушул оору боюнча түшүндүрмө берип кетсеңиз. Дерматофтия деп айтылышы медициналык терминде. Анан бизде темир өткү деп коет, чакалай деп коет. Бул оору негизинен жугуштуу болуп саналат. Көбүнчө мал, койдон жана үйдө жаныбарлар, кебиктер, мышык багат, мисалы үчүн шаарда жүргөндөр, же ити барлар ошодон да жугуп калышы мүмкүн, простой жашай болуп. Дерматофтия бул чакалай оорусу көбүнчө ошо мектеп окуучуларында кездешет. Себеби бул дагы жакшы гигиена сакталбагандан, иммунитет төмөндөгөндөн бири-бирине жугуп, курчалып кете берет. Азыр дерматофтиянын ар кандай түрлөрү бар. Денеге чыгат, башка чыгат, бутка, ар кандай жерге чыга берет. Көбүнчө башка чыккан дерматофтия волосчастый голова деп коет, ириңдеп, инфильтративно-нарывная форма деп коет. Ошол формасы өтө ириңдеп, баштан чоң болуп, 1-2 сантиметрге чейин айырмаланып калат да. Көпчүлүк ата эне ошол убакта байкабай да калат. Себеби чачын ичинде болгон үчүн байкабай жүрүп туруп бизде алып келгендер да учур катталат. Бул темир өткү оорусу кайсы бир денеге чыкканга караганда, мына баштын айланасына чыкканда көбүрөөк мындай оору күчөп кетет да. Анткени чачты жакшы көрөбү деген нерсе да. Көп ириңдеп, мындай жаранын чоңоюп кеткендиги ошол жерде коркунучтуу жактары бар да. Негизинен ооба чачты жакшы көрөт. Ошол жерде себеби чачты кырып алып турбаса кайра өсүп чоңоюп кете берет. Денеге чыкканда эле негизи кетиши кыйын болот. Себеби башта 70 күн, 60-70 күн жатып дарыланган болсо, азыр 10-12 күн, 14 күнгө чейин де жатып дарыланат. Ал убакта толугу менен айыкпашы мүмкүн, бирок кичине издери калып, мындай болот. Калганын үйдө улантып туруш керек болот. Себеби дерматофтия 1 ай, 2 айга чейин үйдө жакшы карап дарыламаса, кайра козгоп тура берет. Жана тез жугуучу жаралардын бири болот бул деле. Мына ушул эле какачы оорусу жугуштуу оору деп атпайбызбы? Бул оорунун узак мөөнөтү канчага чейин кеткен учурлар болот? Негизинен бул оору менен ооруп жүргөндөр ар кандай кездешет. 2 жыл, 3 жылдан бери ооруп жүргөндөр да болот.
убактынчалуу маз койсо кетет, кайра пайда болот, кетет, кайра пайда болот. Ошентип жүргөндөр да болот. Көп жерге барып дарыланып көргөндөр болот. Себеби бир аз жара айыккандан кийин болду, айыкты деп дагы өздөрү койбой коет. Кайра пайда болгондон башка доктурга көрүнүп көргөндөр болот. Кээ бирөөлөр элдик медицина алып, жана айтып кеткендей, үйдө ар кандай дарыларды коюп көрөт. Темир тикенди күйгүзүп баскандар болот экен, уксус коюп көргөндөр болот, йод коюп көргөндөр болот. Кандайдыр бир учурда кээ бирөөлөрүнө кичине таасир бериши мүмкүн, бирок көпчүлүгү кайра ошол нерседен осложнение болуп, козгоп кетти деп келгендер болот. Мүмкүн болушунча үйдө элдик медицина кылбастан мүмкүн болушунча келип, текшерилип, себеби ал жерде грибок болот. Ошо грибокту лабораториядан текшертип, анан дарыланганы жакшы. Жогоруда айтпадыңызбы, жакшы болгондон кийин дары дармекти колдонбогондон кийин кайра эле күчөтүп алат депчи. Бул ошондо дары дармек менен жакшы болуп барып, кайсы бир убакытка чейин өзүнүн ордун сактап тура береби? Дары дармек койгондон кийин, мисалы үчүн, жарасы айыккандан кийин дагы жок дегенде 1 айга чейин улантып туруш керек болот. Себеби ал жерде грибок толугу менен айып кетиш керек болот. Көпчүлүк учурда кичине изи калат. Изи калганда болду, айыкты деп койбой коет. Ошол себептен кайра жаңылап козгоп калат. Анан кайра улантканда ошол дарылоо процесси кайра бир аз узарып, чозулуп калышы мүмкүн. Дары дармектер менен дарылануудан сырткары үйдөгү шарт боюнча дагы бул темир өткөдөн арылалсак болобу? Мүмкүн болушунча дарыгердин кеңеши менен дарыланган жакшы. Үйдө ар кандай коюп көргөндөр бар, кездешет. Убактынчалуу кетиши мүмкүн, кайра эле козгоп, обострение бериши мүмкүн, күч алып. Ошо мүмкүн болушунча кандай гана жара чыкпасын, террор дарыгерине кайрылып, алдын алып турган жакшы. Диетага отуруш керек да анда бул Диета сөзсүз түрдө газдуу суулар болбойт. Ачуу, остуй ачуу нерселер болбойт, спиртной нерселер болбойт. Жана бир аз молочный нерселер дагы болбойт. Шиндиктер сөзсүз түрдө тыюп салынат, себеби кычтырып, кайра тырнаганда козгоп, козгошу мүмкүн. Кайсы бир оору болбосун сөзсүз түрдө адамдагы иммунитет түшүп кеткенде анан пайда болот эмеспи? Бул чакалай оорусу деле мына ушул нерсеге көз каранды да. Иммунитетке көз каранды, бирок көбүнчө бул жугуштуу болгон үчүн жакшы гигиена сакталбагандан жугат. Мисалы үчүн кээ бирөөлөрү залга барса, залда балдардын баары эле спортсмен болгон үчүн алардын иммунитети жакшы болсо керек, просто ал жерде көбүнчө барбага баргандар жугат. Мат жакшы обработка болбой калгандардан, же баняга барганда баня жакшы обработка тазаланбагандан банядан жугат. Айыл жергесинде эле көпчүлүк учурда мал, кой, ошо жан-жаныбарлардан жугат. Бейтап мына ушул темир өткө оорусуна кезигип калды. Алгач кайсыл дары дармектер менен биз жакшы кыла алсак болот? Эгер дарыгердин көзөмөлүнө барганга шарты келбей калгандар үй шартында колдонсо, кайсыл майздарды же дарыларды сунуштайт? Негизинен кычканды баса турган таблетка ичип туруш керек болот. Анан мүмкүн болушунча лабораториядан текшерүүдөн өтүш керек болот. Себеби ал жерде грибок болот, спорасы, грибоктун спорасын текшерилет. Грибоктун спорасы барбы жокпу, кандай чыгат. Анан ошого карап туруп дарылар жазылса жакшы. Мүмкүн болушунча гормону жок маздардан коюп сүлкөп туруш керек болот. Мына дерматофтия тез эле айыгуучу жараларга кирбейт, узак айыга турган жаралар катары кирет. Ошо мүмкүн болсо көрүнүп турганда жакшы текшерүүдөн өтүп. Мына ушул сиздердин бөлүм мына ушул ооруларды алдын алыш үчүн, бат дарылаш үчүн толук кандуу бардык шарттар түзүлгөнбү? Бизде азырынча текшерүү лабораториялары да жакшы эле иштейт. Больницабызда келип жайгашып жатып, дарыланып чыгат. Шарттар азырынча бар. Медайымдар дагы жакшы карап, мисалы үчүн дерматофтия, волосчастый голова болсо чачтарын кырып, тазалап, убагында дарыларын коет. Убагында эгер гной ириңдер пайда болгон болсо убагында уколдорун алат, дарыларын убагында ичип, жакшы эле шартта дарыланып чыгат. Сөз башыңызда айтып кетпедиңизби, мына ушул эле чакалай оорусу бир канча түргө дагы бөлүнүп кетет депчи. Кайсынысы көбүрөөк мындай коркунучтуураак? Негизинен бул чакалай оорусунун бардык түрү эле убагында карабаса коркунучтуу болуп саналат. Башка чыгабы, денеге чыгабы, себеби өтүшүп кеткенден кийин көп жылдан бери дарыланып жүргөндөр бар.
ар кандай дарылар коюп жүргөндөр бар. Ошо мүмкүн болушунча ушунча көбөйтпөстөн мүмкүн болушунча тезирээк дарыгерге кайрылып дарыланып турганы жакшы, эгер пайда болгон болсо. Алдын алуу жактарын кандай деп айтылат элеңиз? Алдын алуу эң алгач эле гигиена сакташ керек, сөзсүз түрдө. Анан өз алдынча ар кандай мазар коюп көрбөш керек. Бир аз пайда болуп калса көпчүлүгү синофлан жана башка окшогон мазарды угуп коюп көрөт экен. Ал маздар негизинен болбойт. Сөз дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Анан кайсыл бир окуучуда же кайсыл бир спортсменде же кимдир бирөө чакалай болсо бир аз ошо үй бүлөсүнөнбү же окуучулардан болсо кичине мектептен жанагындай амбулаторный дарыланткан справка алып дарыланыш керек, себеби башка балдарга жугуп калбаш үчүн. Жогоруда мына ушул тери оорулар боюнча эки ооруга кененирээк токтолуп кеттиңиз. Негизи эле жалпы эле биздин көрүүчүлөргө бул ооруну алдын алуу үчүн кандай өзүңүздүн кеңеш, ой пикирлериңизди айтат элеңиз? Негизинен ар кандай оору кездешип калышы мүмкүн, бирок элдер кайсы оору кандай экенин кээ бирөө билсе, кээ бирөөлөрү билбейт. Биринчиде айтып кеткен импетик оорусуна дагы кээ бир элдер өз алдынча дарыланып көрөт. Жана айтып кеткен синофлан, башка маздар, ларинден ар кандай маздар коюп көрөт. Бирок негизинен дарыгерге кайрылып, кеңешип, ошону алдын алуу керек. Себеби таасир бербесе кайра курчутуп көбөйтүп алышы мүмкүн. Себеби импетик оорусунда да кычтырып, оорутуп, жакчары көбөйүп кете бериши мүмкүн. Дерматофтия оорусунда деле ушундай. Бирок дерматофтия качанга ириңдеп баштаганда анан оорутат, ага чейин көбүрөөк кычтырат. Рахмат сизге. Өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, мына ушул биздин көрүүчүлөргө жогорудагы темалар боюнча кеңири маалымат бергениңиз үчүн ишиңизге ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер УТРК Жалал Абад телеканалынын ден соолук көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Мына ушул тери оорулары боюнча алдын ала жакшы бир маалыматтарды алдыңыздар деген жакшы ойдобуз. Ал эми биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар.